Zarıl işin bolsa Zardalı'da pok barбы дейсің? Саламатсызбы? Саламатты садыңыз. Зардалы жеріне қош келіпсіз. Сүйрге барып сөйлешелі. Дегел, машиналар келіп тұрлай өтеге. Машина келбек бияқа дуатты. Жоқ, машина келбек дегені дағы тура. Өте ол тешек менен келет дуатты. Жоқ, бұл жермен қатташу жүрді. Ақырқы 4-3 жылдың içinde, ақырқы даже 2 жылдың içinde бұндай трактор тез тазалап баштадық та бізше. Баштап бұрын стоп деп жоқ дегенде бұндай деп. Бірақ бұл жақтан мысалы үшін бат келе бұл жерге чейін 4 сағаттың жол. Біз 4 сағатта келдік. Ассаламу алейкумдар. Қандайсыздар? Қош келіпсіз. Жақсы тұрасыздар ғой? Саламатсыздар. Қош келіпсіз. Қандай келісіңіз мені? Жақсы тұрасыздар ғой? Қош келіпсіздер. Ей, қиын бала екен ғой. Саламу алейкумдар. Саламу алейкумдар. Зарыл ішің болса Зардаlı'da pok barбы дейсің? Zarıl işimiz болып келіп қалдық айдың арқасында. Hoş geldiniz. Ал ахуалыңардан хабар алалы деп, жашоо турмушуңарды көрөлү деп, анан келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Келен кесир жүрүп кеткенге де ошолорду көрөлү деп. Бүгүн ичине убакыт боло калып, дем алыш күнү ошо. Жалал Абадка келдим эле, көчө ошондон бери бияка киеге кетейин деп 4 жылдан бери көкүрөгүмдө турат ошол. Зардалы. Бурун эле келсем болот эле, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да Орчунду. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы, анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар? Жақсы тұрабыз. Кышты кандай өткөрөсүңөр? Қыш Құдайым өзі өткізіп, жеңілдікті береді. Светиңер жок, биякта? Жоқ, свет жоқ. Суу бар экен да, бу жерге мини газ салсак болот турбайбы? Болот. Ушундай. Кудай буюрса анда мини газды да тапшырып кетем мен анда. Анан министр турат, транспорт. Жолду. Февраль, марттан баштап баштайт буюрса. Февраль, марттан баштап. Губернатор экөөнүн мойнунда. Жолду. Жарайт. Гести болсо, мини газды болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Барбы? Вот как раз мына. Экен, Ибраев жокпу? Ал келди. Бу жерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла. Салдырып, бирок линия канча бияга алыска? Бул линия жалпы жол менен тартып турган болсо бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр. Анда кичине чоңураак кестер салынса анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсак болот да. Тартса болот. Болот. Жеңил эле. Аны пландаштырып коебуз, баардыгы уже даяр. Долбоорлорун иши киргизип уже схеманы даярдап койдук. Вот мына кем буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го, гез салгандар. Гез салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз гез салганга. Мурда мыйзам боюнча гез салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип, көрүп атасыңар, акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз, жаңы жылга чейин, эмдиги жылы чоң кестерди ачабыз. 25-тин аягында куланак кесип бүтүп калат. Ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин. Жакшы. Кана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга ооматтын келиши сыяктуу сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын. Эл менен жолугушууга келген биринчи ажообузсуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан бир сөз бар да. Падыша Кудай эмес, Кудайдан жудай эмес дейт. Мына сиздин бутуңуз биздин ыйык жерибизди басып турат. Кудай кааласа оомат келет. Биздин элибиз ушу кадимки Нойгут эли, Кыргыздын эң бай уруларынын бири. Манасты чыгарган эл. Анан
ушул жерге келип сиз көңүл буруп келгениңиz үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Ала Тоо программасын күнүгө көрөм да. Себеби канчалык көргөн сайын күнүгө да бир жаңылык, күнүгө бир ачылыш, күнүгө бир курулуш, же бир ушундай. 4 жыл мурун баштаган иштерибиздин мына үзүрүн эми көрүп атабыз былтыртан бери. Мындан ары эми только ачылыштар боло берет. Азыр салынып атканы да бар, жаңы салынып атканы, бүтүп калганы да бар, ортолоп калганы да бар. Эми мындан ары кете беребиз. Кудай кааласа иштериңизге ийгилик болсун. Биздин кыргыздын Кудайга арызы жеткен экен да. Şu көп адамдар тилеп жүргөндө бизге бир жакшы президент бергин. Биз да элге окшоп өнүгөлү деп. Мына сиз келгенден бери şu өзгөрүш башталып калды да, мына көрүнүп калды. Бул бир жетишкендик да, бул элдин бактысы. Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң, казына толуп атат. Казына толуп атат, анан иш жүрүп атат. Sizin komandаңызга Алла Таала омат берсин. Элибизге тынчтык, бейпилдик берсин. Şu өнүгүү жолунда кете берели, Кудай кааласа. Бизге тарих жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай кааласа биз дагы мына жазуучуларыбыз бар. Тарихта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да, мына. 2 жыл, 3 жыл мурун эле тапшырма бергем. Биз үч айтып эткиле, канча деп, анан Минтрансанда башка эле баягы ким Өсөйүп болчу. Ада келип кетип айткан, 2 полосалуу кылганга болбойт экен, апасын экен 1 полосалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми Кудай буйрса, февраль, марттан баштап баштайсың ары. Рахмат. Анан эме энергетик, сен канча каскад гез курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Анда чоң экен да. Чоң суу келген да. Бул жерде суу эме көлөм. Үчөөнөн биригип 28 ми ошондо? Бирөөсү эле. Экинчиси экөөнүн аны бир аз азыраак 20 50-60 общий болот. Ой, анда деген тартканга выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты обслуживать этет, плюс ушо дияка кошуп берет. Ошондой реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек да болот. Болду, анда силер министр экөөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бу жерге анда. Инвесторларды. Өзүңөр жетелеп келип неме кылып андай. Анан долгострой болуп калбасын. Баттан курулду. Азыр андай мини-гэстерди 1,5 жылда куруп коюп атпайбы, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүң көрсөттү, 3 коргондо. Болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ага уже участокту бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого бергиле. 3 коргондо бүтүрдү, 31 август. Болду, тиги линияны болсо өзүлөрү тартат болбоду, же силер мини энергетика тартат турган? Линияны аз бул жерде 10 киловольт биз тартып беребиз. Бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгалуусу бийирээк керек. Ал жерде жок дегенде 110 киловольт кийин тартып чыгышат, кошумчачы. Себеби берде чоң мощность. То есть канча убакытта бул жерге салып бүтүп, бияка кошсоңор болот экен. Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 киловольттук линиянычы. 10 киловольт. 1-2 айдын ичинде эле коюп 10-дукту бересиңер уже. Жолдон кит. Бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоңор. Ашканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запятая анда жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Буюрса биз Февралда баштасаң? Быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде. Быйыл эле азыр февралды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, Түшөт, андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, деген иштеп аткан балдарды да неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо, неме болуп калат да. Жылуучулук болгондо деп аткам. Мейли быйыл баштасаңар андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. Ошону азыр Ол жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу экен жол? 1 жыл. 1 жылбы? Бүтүнө жардырып кетиш керек экен да. Таш. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жылга экен. Анда аркы жылы эме болот экенсиң. Жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баардыгын. Так, сен анда 25 аягын бүтүп берсең, 26-да сен. Ача биз проектирование бүтүрүп коебуз да. Проекттин материалын даярдап барын, оборудованияларын алып келип койсоңор бат-бат эле болот. Мана энергияны Кудай кааласа чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат. Биз сизди ушу саясатыңызды колдоп келебиз дагы, кичине айыл болсок дагы. Ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар, шуну суранып, энелер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсең, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башта ысык суук болот экен, өлүм житим болот экен. Ушу бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе, басабар калыбыз. Байланыш, айыл менен байланыш, центр менен байланышып турсак деген. Макул, Азамат эсиңе алып койчу, сурачы мегакомдон алып келип койгула. Ушу жетекчилерибизди, элибизди 2 дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип,
Кандай жакшы ой максаттары болсо баардыгын ишке ашырышка өзүң жардам бердиң ya Allah'ım. Согуш отудан өзүң сактагын ya Allah'ım. Ушул элибизде аман эсен ушул жакшы жолго баштаган ушу ажообузга дагы үй семьясыга дагы Алла таалам тынччылык, аманчылык, апааттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина адабан нар бирахматика я. Ак жол, ийгилик, Элиңиздер жакшы. Жолдашканы да келип, Кудай аса. Жолдашканы келип.